Талас айымдары коомдук бирикмесиндеги апалар быйыл 5-жылы улуттук Манас Ордо комплексинде сүмөлөк кайнатышат. Бүгүн таң эрте улустун улуу күнү Ноорuz майрамына карата сүмөлөк кайнатууга даярдыктан башташкан апалар сүмөлөктүн тарыхына кенен токтолушту. Ачарчылык убакта үйдө эчтеке жок. Анан жаш балалуу мага окшогон бир байбиче окшойт. Ошол неберелери ачка болдук дейт экен. Анан эмне кылыш керек? Бирдекенин айласын таап, тигилерди тынч алдырайын деп анан кийин баягы казанга сууду куюп тургандан кийин. Мынакей көрдүңөрбү? Мен азыр мына жерге силерге тамак бышырып атам. Силер уктап тургула дейт экен дагы. Эме кылып бир тилек кылып, ниет кылып 40 ташты чогултуп келип, казандын түбүнө салып туруп, чакан менен суудан куюп, астына от жагып, анан кийин кайнаткан экен. Кайнатат балдар, тээ казандан буу чыгып, кадимкидей сонун болуп атканда балдар уйкуга кетип калышат экен. Негизде монду кезип алабыз дагы, алдыңкы бөлүгү бул сүмөлөк кайнаган кетет. 10 күн бою өндүрүлгөн буудай дагы кошулган 7 даам сүмөлөктүн бал даамын чыгарат. Түнү бою ак тилек менен аралаштырылып бышырылган сүмөлөк таңында ачылып, быйылкы жылы кандай жыл болорун төлгө катардан айтышкан. Мына баягыдан бери баарыбыз ушул 2023 жылдын сүмөлөгүн даярдап атабыз. Мен могу өндүрүлгөн буудайдын үстүндөгү өңгөн чөө боюнча айтып кетким келет да. Бул буудайды өндүргөнүбүзгө 10 күн болду. 10 күн ичинде мына ушунчалык бир каштан ашык бат мен сонун болуп өнүп чыкты да. Демек өзүчө төлгө кылып атабыз. Кудай буйруса биздин Талас областында быйыл өнүгүү өсүү болот экен. Жалпы эле кыргыз журтчулугунда түшүмүз мол болот экен деп ойлоп атабыз. Кудай буйруса ошондой болсун, жакшылыктар болсун, элибизде токчулук, кенен, бейпилчилик болсун деп жакшы жөрөлгөлөрдү баштап атабыз. Жер жарылып чөп чыккан, желин айрылып сүт чыккан бул мезгил күн менен түн теңелип, Кыргызда жаңы жылдын башталышы катары санашкан. Андыктан жылыбыз жакшылыктын жылы болсун деп байыркы элибиз ак тилектерин айтып бата тилешкен. Ушул быйылкы жылы Ноорuz майрамыбыз жакшы болсун, тынччылык болсун, анан токчулук болсун, саманыбыз жакшы жылдардан болсун. Талас эли өнүгүп келатат, эми ушун жылдан жылга өнүгө берсин. Апалардын аруу тилегинен жасалган сүмөлөк түнү бою бышырылып, таңында облус жетекчилеринин катышуусунда ачылып, майрамга келген элге ооз тийгизилет. Белгилей кетсек, ар жылы бул иш-чара президенттин Талас областындагы ыйгар мукты өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен уюштурулуп келет. Быйылкы жылы бул самалыкты Талас шаардык мэриясы, Талас шаардык маданият бөлүмү колго алды. Нурузбек Шабдымек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.